Эми урматтуу коллегалар, Бишкек жана Чүй жөнүндө баардыгыбыз эле айтып келебиз, бирок деген акыркы 30 жылда кап вложение, финансирование боюнча мына бул жерде министрибиз отурат. Алмаз Кушбекович, мен сизден сурайт элем. Биздин комитетке эмки жыйынга же сиздин маселеңиз келгенде эмки жолу анализ тап келсеңиз, биз буну өкмөттөн мен өзүм көрүп жасаганбыз. Иштеп жүргөндө. Ошондо 30 жылда финансирование боюнча, капиталдык курулуштар боюнча ар бир область, жада калса ар бир райондун анализдерин кылганда Чүй эң акырында болуп 30 жылдан бери келе жатат. Ички миграция менен 30 жылда Чүйдө деген салынган имараттардан баштап частниктерди эске албасак, мамлекет тарабынан финансирование эң аз болуп келе жатат. А ички миграция менен салыктынганы канча болуп атат? Сокулук районунда оорукананы салла деп мындай талкууласак, улам акча тияка бияка бөлүнүп кетип атат, бирок Сокулукта расмий түрдө бүгүнкү күндө Сокулук районунда 280 миң калколгон менен расмий эмес түрдө 400-500 миңден ашып кеттик деп атышат. На износ работают мугалимдер, бүт кызматкерлердин милициядан баштап, по факту адамдын саны абдан көп да. Поэтому мындай маселеге келгенде каражаттарды ооба биз бөлүштүрүп берип атабыз. Сөзсүз түрдө колдоп бериле деп мен сураган. Мен бул жерде деген именно бир областта эмнеге айтып атабыз? Анткени именно Чуйская областта внутренняя миграция менен сан бүгүнкү күндө перепись населения болгондон кийин Сокулукту вообще 500-600 миңге чыкты деп атат. Чүйдүн ар бир областын карап келели деп маселени койсоңуз, мен министр финансынан сурайт элем. Сделайте, пожалуйста, вот анализ был по каждой области, чтобы справедливо, объективно мы посмотрели распределение финансирования. Ни у одного депутата вопросов не возникнут. Анан биринчи жолу мына конституция боюнча Бишкектин 4 районуна 4 шаардык депутат келдик. Жада калса 30 жылдан бери жасалбаган көчөлөр бар экен, жада калса 30 жылдан бери каралбаган маселелер бар экен. Кээ бир жыл массивтерде ситуация лучше, чем на некоторых наших участках нашего города Бишкек. То же самое региондордо болуп атат. Поэтому мен коллегаларды чакырып кетет элем, колдоп бериңиздер. Мындай маселелер, мен ойлойм, бул биринчи проект болуп келет, мындан ары да келишет, областтарга болуш керек, бирок бул биздин столицабыз, и внутренней миграцияны мы в расчет не берем. Переполненность больниц, переполненность соцучреждений. Откуда выходит недовольство населения? Ушактан вроде бы көп акча келип атат, бөлүнүп атат, иштер жасалып атат. На Бишкекте биринчи жолу 5 мектеп салынып атат. Канча жылдан бери мындай в таком количестве салынган жок да. Көңүл бурулуп, ошондо көбүрөөк мамиле столицага бөлүш керек. Анткени бул биздин жүзүбүз. Экинчи деген Чүй область тегерегиндеги райондорду карап кетиш керек. Просто депутатам Дастан Далабаевич, вы же знаете, и ездите, и видите, я думаю, все депутаты ездят, видят, да, и бул маселе деген, мне кажется, даже без обсуждения колдонуп берилиш керек. Рахмат.